Ырым жырымга ишенсе şirk болобу дейт. Şirk боло турган жери бар, şirk болбой турган жери бар. Мисал үчүн жакшы ырым дейт. Жакшы ырым бул жакшы ниет. Буну şirk деп айтканга болбойт. Мисал үчүн бир мисал, Айша энекебиз бир бала төрөлүп акыйка кылса, шорпосуна кичине нават салып коёт экен. Эмнеге? Баланын жашоосу ширин болсун деп. Бул ырым. Бирок бул şirk жок бул жерде. Мисал үчүн бизде тушоо кесүү деген бар. Эмнеге? Жашоодон чалынбасын деп тушоо кесип ырым кылып коебуз. Бул жаман нерсе эмес, бирок ниетте сүннөт эмес экенин билишибиз керек. Анан бизде дасторкондо бычак турса, Куранды кесип бычакты алып кой деп айтышат. Же карамышып өтүп келсе, тегеренип жүрүшөт. Же барын машина айдап, машинени турса, аркага, астыга бир айдап алып, анан аркага айдашат. Эмнеге? Дароо аркага айдасаң, ишиң аркага кетип калат экен да, ушундай бар. Анан бирөөлөр пул бере турган болсо, башына мындай кылып туруп беришет, жөн берсе болбойт экен деп. Айтыр ушуга окшогон бир нерселер, булар şirk болот. Түшүнүктүү урматтуу бир тууганым. Акыйдага зыян тийген şirk болот.